Саламатсыздарбы урматтуу окуучулар? Сиздер менен Ош шаарындагы Номур Темирлешков атындагы мектеп интернатынын дене тарбия мугалими Бегматов Темурлан. Анда эмесе сабагыбызды баштасак. Сабактын темасы шашки оюну. Кыргыз эли дойбу оюну деп дагы атап келишет. Сабактын максаты шашки оюнунун эрежесин үйрөтүү, ой жүгүртүүсүн өнүктүрүү, достукка, биримдикке чакыруу. Шашки оюнун кыргыз эли төө эжелдеден эле ойноп келишкен. Шашки эжелдеден эле байыркы Египетте пайда болгон. Анын 50 кылымга тете тарыхы бар. Оюн ар түрдүү өлкөлөргө тарап, анын эрежелери да өзгөрүп турган. Азыркы кезде анын орус, англис, Америка, итальян, канадалык жана башка көптөгөн ар түрдүү системалары бар. Жоокер үчүн жөө колуна түшкөндөн уят иш жок. Шашкиде да туткунга чүрүүгө, атаандашынын жолун тосууга аракет кылат. Эки атаандаш 64 чакмактуу тактада ойнойт. Чакмактар кездештирилип, ак жана кара түскө боелгон. Такта оюнчулардын ортосунда бурчтукка кара чакмак сол жакта калгандай кылып коюлат. Бул шашки таштарынын жайгашкан ордулары. Ушул таризде шашки таштары коюлат. Ар бир армияда 12ден шашки таштары болот. Биринчи атаандаштыгында ак, экинчисинде кара шашки таштары болот. Ал таштар туурасынан кеткен. Алгачкы 3 катардын бардык чакмактарына тизилет. Оюн ак ташты ээлеген оюнчу баштайт. Ташты жанаша турган бош кара чакмакка жылдыруу жүрүш деп аталат. Бул жай жүрүш. Сокку уручу жүрүштөр да болот балдар. Эгер атаандашынын ташы жанаша чакмакта турса, ал эми андан кийинки чакмак бош болсо, анда ал ташты чабуу керек. Башкача айтканда, ошол ташты аттата жүрүп, аны тактанын бетинен алып таштайт. Жүрүш жолунда канча таш болсо, анын баарын алууга болот. Анан жана алыш керек. Шашки таштарынын алуу багытын оюнчу өзү белгилейт. Жээлген ташты жүрүп болгондон кийин гана тактадан алуу керек. Бул жаш балдардын шашки ойноп жаткан учуру. Бир эле ташты эки жолу ататууга болбойт. Шашки таштары жөнөкөй жана дамка болот. Жөнөкөй таш атаандашы жагындагы акыркы туура катарга жетсе, ал дамкага айланат. Дамка диагоналынан баш чакмакка каралган жагына жүрө алат. Бул орус шашки оюнунун негизги эрежеси болуп эсептелет. 1725-жылкы оюнчулардын ар бири 20 шашки ташы менен ойной турган. 100 чакмактуу таштарды эл аралык шашки оюнунун эрежелери иштелип чыккан. Азыркы кезде эл аралык турнир, дүйнөлүк чемпионаттар ушул эреженин негизинде уюштурулат. Согуш талаасында талашкан жоокерлерди шагылдаган ой жүгүртүүнү талап кылып, акыл эсти өрчүткөн. Бул оюн баарыңыздарга жагат деген ишенимдемин балдар. Тапшырма: оюндун эрежесин үйрөнүү. Үйдө шашки оюнун ойнойбуз балдар. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.